Жыл жаңырарына туура 2 жума калды. Шаардык базарларда түрдүү түстөгү гирляндалар жана жаңы жылдык жасалгалар сатыла баштады. Жумабек Жусупов жыл жаңырар алдында көз жоосун алган кооз оюнчуктарды сатыкка чыгарат. Бул иш менен алектенип келе жатканына дээрлик 20 жылдан ашты. Бир чети жылдык үй бүлөлүк каражаттын басымдуу бөлүгүн дал ушул убактарда таап алат. Бирок жыл өткөн сайын кардарлардын саны төмөндөп бара жатканын айтат. Ал эми пиротехникалык каражаттарды сатпай калганына бир топ жыл болуп калды. Мындан 5-6 жыл мурун жакшы болчу. Азыр жылдан жылга уже болбой келатат. Алуучу кардарлар дагы аз, уже азайып келатат. Көнчөйүн бул чөйрөдө орус адамдары көп болгон үчүн ошо кишилер көбүрөөк соода кылат. Жаңырган жылды кала тургундарынын көпчүлүгү дасторкон толо дүйүм тамак. Анан албетте жаңы жылдын символу болгон мандарин. Түрдүү салаттар менен шампан ачып, каалоо тилек айтып, жакындарынын коштоосунда тосууну пландашууда. Ошондой эле жаңы жылды салюттарсыз элестетүү кыйын. Бирок кала тургундарынын басымдуусу бул жылы мындан баш тартып жатышыптыр. Ансыз да Ордо каланы кара түтүн каптап жатканда кошумча уулуу заттарга чулгоо туура эмес деп эсептешет. Жок, мен тоспойм жаңы жылды. Билебиз менен тоспойбуз. Эмнеге? Өзүнчө растрат да болду. Расход биринчиден. Жаңы жыл келет, жаңы жыл кетет. Биз почти тумандын алдында жашап атабыз. Мына машинелерден канча деген заттар чыгып атат. Анын баары биздин өпкөбүзгө кирип атат, туурабы? Анан бул жардыргычтар да ошого кошумча болуп атпайбы? Да потому что я считаю, что внутри города, где жилые массивы, это вообще неприемлемо. Мындан тышкары Мамлекеттик инспекция ички иштер органдары менен биргеликте соода түйүндөрүн жана базарларды текшерүү иштерин пландоодо. Учурда аймактарда өкмөттүн өкүлдөрүнө, шаар мэрлерине жана акимдерге адам саламаттыгына зыянын тийгизе турган каражаттардын сатылуусуна тыюу салуу боюнча билдирүүлөр жөнөтүлдү. Эгер ички иштер органдарынан уруксат алгандар болсо, анда аларга атайын жайларды уюштуруу боюнча тапшырмалар берилди. Жаңы жыл майрамынын астында майрамдагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөрүнө экология техникалык коопсуздук башкармалары жагынан каттар жиберилген. Жаңы жыл майрамына карата пиротехникалык каражаттарды сатууда атайын жерлерди бөлүп берүүгө, ошол эле убакта ички иштер кызматкерлери менен рейд өткөзүүгө. Ошол эле учурда көзөмөл органдары ишкерлик субъектилерин текшерүүгө киргизилген мораторийден улам өз алдыларынча кароо жүргүзө алышпайт. Мындай учурда мыйзам бузгандыгын аныктоо алда канча оор. Андыктан базарларда соода түйүндөрдү эскертүүсүз көзөмөлгө алуу жакшы натыйжасын бермек. Дүйшөн Шаршембеков, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.